БШКнын Садыр Жапаров менен жашыруун кызматтык келишими бар. Адахан Мадумаров билдирүү таратты. Президенттикке талапкерлигин коюп, бирок жеңилип калган Адахан Мадумаров шайлоо ыплас өттү деп билдирүү таратты. Президенттик шайлоо өлкөдө мыйзамдуулуктун орношуна, легитимдүү бийликтин келишине шарт түзөт деп үмүттөнгөнбүз. Тилекке каршы октябрда өткөн жогорку кеңешти шайлоо учурунда одоно мыйзам бузууларга жол берген БШК 10 январда өткөн президенттик шайлоодо да ошол эле жол менен кетип, мыйзам бузууларга бөгөт койгон жок. Мисалы 6 январда улуттук коопсуздук кызматынын өкүлдөрү шайлоонун жыйынтыгын автоматтык режимде эсептей турган урналардын иштөөсүн текшерүү жүргүзүүгө Борбордук шайлоо комиссиясы менен бирге катышты. Бул мыйзамсыз. Бул иш-чарага президенттикке талапкерлерди, байкоочуларды, эксперттерди катышууга чакырбай, жашыруун өткөрүлдү. Муну менен мыйзам бузуу эле эмес, улуттук коопсуздук кызматы шайлоонун жыйынтыгын чыгарууга толук ээ болду. Улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси Камчыбек Ташиевдин бул маселеде кызыкчылыгы бар экенин эске алып, биз автоматтык эсептөө программасын кайра орнотууну Борбордук шайлоо комиссиясынан талап кылдык. Биздин талапты Борбордук шайлоо комиссиясы караганда жооп берген да жок. Натыйжада улуттук коопсуздук кызматы өзү каалагандай, акылга сыйбай тургандай президенттик шайлоонун жыйынтыгын бурмалаганга мүмкүнчүлүк алды. Ошондуктан 10 январда өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгы толугу менен күмөндүү деп эсептейм. Шайлоонун жыйынтыгы улуттук коопсуздук кызматынын көзөмөлүндө калып жаткандыктан демократия түп тамыры менен тебеленди десе болот. Экинчи, өлкөбүздүн конституциясынын 68-беренесине ылайык президенттин ыйгарым укуктарын аткарган Садыр Жапаров мөөнөтүнөн мурда өтө турган президенттик шайлоого катышууга укуксуз экенин белгилеп, айрым талапкерлер Борбордук шайлоо комиссиясына сотко кайрылса да эч кандай чара көрүлбөдү. Кыргыз Республикасынын өкмөтү жөнүндөгү конституциялык мыйзамдын 8-беренесине ылайык мыйзамдар менен белгиленген тартипте алынып салынбаган соттуулугу бар адамдар премьер-министр болуп дайындалууга, шайлоого катышууга укуксуз болгонун биз белгилеп, анан жогорку соттун маалымат кызматы Садыр Жапаров соттун актала элек деп тараткан маалыматтын кошо тиркеп, премьер-министрлик кызматты мыйзамсыз ээлеп, мыйзамсыз шайлоого катышып жаткан Садыр Жапаров боюнча шайлоо комиссиясынан соттон мыйзамдуу чараларды көрүүнү талап кылдык. Натыйжа жок. Үчүнчү, шайлоо учурунда өлкөбүздүн борбордогу жана жер-жердеги бийликтери шайлоочуларды айылдардан райондун борборуна ташып, талапкер Садыр Жапаров менен атайын жолугушууларды уюштурду. Ал эми калган талапкерлерге шайлоочулар менен жолугушууга бир да шарт түзгөн жок. Ошого карабастан Борбордук шайлоо комиссиясы бийлик өкүлдөрүнө бардык талапкерлерге бирдей шарт түзгүлө деп бир да эскертүү берген жок. Төртүнчү, талапкер Садыр Жапаров шайлоого топтогон жана сарптаган каражаттарын ал элден, пенсионерлерден чогулду деп айткан маалыматы жалган чыгып, ал каражаттар айрым адамдардан, айрым ишкерлерден, айрым шектүү чет элдик компаниянын ээлеринен ири өлчөмдө чогулганы билинип калса да, булактары шектүү болсо да, Борбордук шайлоо комиссиясы Садыр Жапаровду шайлоодон четтеткен жок. Бешинчи, шайлоо жана үгүт учурунда мыйзам бузуулардын басымдуу бөлүгүн Садыр Жапаровдун тарапташтары жасаганына карабай, Борбордук шайлоо комиссиясы Садыр Жапаровдун шайлоодон чыгаруу маселесин караган жок. Алтынчы, бийлик тараптан талапкер болуп аттанган Садыр Жапаровдун мыйзам бузууларын биз кайра-кайра атап, Борбордук шайлоо комиссиясына жана сотторго бир нече ирет кайрылсак да, биздин мыйзамдуу талаптарыбызды Борбордук шайлоо комиссиясы бир да жолу канааттандырган жок. Жогоруда келтирилген көп сандаган мыйзам бузуулар Борбордук шайлоо комиссиясы талапкер Садыр Жапаров менен жашыруун кызматтык келишими бар экенин айгинейт. Ошондуктан мындай ыплас өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгын таануу мыйзамсыз болот деп эсептейм. Кыргыз Республикасынын президенттик кызматына талапкер Адахан Мадумаров. Булак элдик медиа.
БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова Адахан Мадумаровдун айыптоосуна жооп берди. Бул тууралуу БШКнын маалымат кызматы билдирди. Шайлоодо колдонулуп жаткан технологиялардын так иштөөсүн камсыз кылуу үчүн алдын ала бардык автоматтык эсептөөчү урналарды тестирлөөдөн өткөргөнбүз. Автоматтык эсептөөчү урна аппараты өзү дагы техникалык көзөмөлдөн өттү. Мындан сырткары биз акыркы 10 күндүн ичинде ушул автоматтык эсептөөчү урналардын жерлерден борбордук серверге сигналдардын келип түшүүсүн дагы тыкыр, катуу, кеңири тестирлөөдөн өткөрдүк. Бул процессте эч кандай башка адамдардын катышуусу жок. Бул процесске борбордук участкалык комиссиялар, БШКнын тийиштүү кызматкерлери гана өткөрөт. ЖМКларда бул иш-чарага УКМКдагы кийлик ичкен деген маалымат тарап жатат. Андай болушу мүмкүн эмес. Тестирлөөгө бир дагы орган кийлик ичкен жок, дейт Шайылдабекова. Булак Назар Ньюс KG. Андрей Казанцев, Садыр Жапаров пацан, эли аны тандады. Москвадагы жогорку экономика мектебинин профессору, Борбор Азия боюнча эксперт Андрей Казанцев азаттык үн алгысына Кыргызстандагы кезексиз президенттик шайлоо, анда Садыр Жапаровдун шайланышы боюнча маек берген. Ал Жапаров жөнөкөй адам эмес экенин айтып, Россия аны менен сүйлөшкөнүн жолун биле турганын билдирген. Садыр Жапаров жөнөкөй адам эмес экенин баары түшүнүп турат. Орой, сленг менен айтсак, Жапаров конкреттүү пацан. Кыргызстандагы саясий система интеллигент. Акаевтан баштап советтик типтеги ар кандай бюрократтардан өтүп, конкреттүү пацанга келип токтолду десе болот. Орус элитасы мындай конкреттүү пацандар менен сүйлөшкөндү билет. Буга мисалдар толтура, деген ал. Ошондой эле Казанцев Россия Жапаров Кыргызстанда шайлоодо жеңгенин, азыр ал өлкөдөгү башаламандыкты кандайдыр бир деңгээлде тартипке сала ала турган жалгыз саясатчы экенин кабыл алганын айткан. Булак Медиа Центр KG. Жанар Акаев чек арадагы үй бүлөгө Жигули сатып берүү үчүн акча чогултууда. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев Баткен облусунун чек арадагы айылдарынын биринде жашаган үй бүлөгө Жигули үлгүсүндөгү автоунаа сатып берүү үчүн каалоочулардан акча чогултууда. Бул тууралуу эл өкүлү өзү Facebook баракчасына жазды. Ага ылайык депутаттыкка чек арада жашаган үй бүлө жумушчу кыйналып жатышкандыгын, Жигули сатып берсе, аны менен эл ташып, жан багууну көздөп жатышкандыгын айтып кайрылган. Акаев өзү бирөөгө автоунаа сатып бергенге каражаты чектелүү экенин, андыктан каалоочулар болсо аз-аздан чогултуп, муктаж үй бүлөгө автоунаа сатып берели деп демилге көтөргөн. Булак Репортер KG. Кытай эл республикасынын төрагасы Си Цзиньпин Садыр Жапаровду Кыргыз республикасынын президенти болуп шайланышы менен куттуктады. Бул тууралуу Кыргыз республикасынын президенти кызмат ордуна талапкер Садыр Жапаровдун шайлоо штабынын басма сөз кызматы билдирет. Өлкөлөрүбүздүн жана элдерибиздин жыргалчылыгы үчүн сиз менен биргелешип, бир алкак, бир жол долбоорун куруунун алкагында өз ара пайдалуу кызматташтыкты чыңдоо жаатында чогуу аракеттерди жумшоого даярмын деп белгиленет куттуктоосунда. Си Цзиньпин Садыр Жапаровго бекемден соолук, бакубатчылык жана жогорку мамлекеттик кызматта чоң жетишкендиктерди, өлкөгө өсүп өнүгүүнү, ал эми Кыргыз элине бакыт таалай каалады. Булак Назар Ньюс KG.